Assalamu alaikum. Amansыздарбы? Урматтуу эл журт. Бүгүн Бишкектеги аэропорттун жанындагы Дача суу конушунан сатыла турган үй көрсөтөбүз, спорт поля көрсөтөбүз, сарай көрсөтөбүз, тренажерный зал көрсөтөбүз. Жалпы 20 сотук жер аянтынын ичинде үй, сарай, чарба, спорт поля, бизнес бар экен. Ошону сиздерге көрсөтүп коелу. Жалпы 220 000 долларга бардыгын бириктирип, ушул турушунда сатууга коюп жатат. Жакшылап даярданыңыздар, белге түйгөн акчаны эсептеп туруңуздар. Документтери бар экен, так экен, айланасы бүт тосулган. Күнчыгыш тарабы бул жагы сарай, бир катар бурулуп көрүп койсоңуздар болот. Ушу аэропорт жагы мына бак көрүп турасыздар. Бул жагы эми линия эсептелинбейт. Жанагы аэропортко шаардан келе жатканда чоң көпүрө бар, чоң көпүрөдөн өтүп эле солго бурулуп, бул жактагы көчө менен келип калса болот. Бул жагы ошо техника кирип чыга турган дарбазасы, бул жагында сарайы бар. Анан аркасында чатыры көрүнүп турат. Сарайдын навеси, чөпканасы, анын ар жагында спорт полясы бар. Кадимки мини футбольная поля, анан үстүндө чакан тамактануучу жайы, астында спорт тренажерный залы бар экен туугандар. Ал эми бул үй 4-5 бөлмөлүү үй. Бул жагында очокканасы бар, анан времянка, бир бөлмөлүү летний кухня, жашай турган бөлмөсү бар. Үйдүн алдына көрүп турасыздар, мына брусчатка басылган. Үйдүн сырты жылууланып, анан декорлонгон. Терезелери пластик. Үйдүн алдына навес болгон. Бул жак дарбазасы дагы чоң дарбаза, уна кирип чыгат. Портерлер бемарал кирип чыгат туугандар. Бул болсо ушу Дача суу айылындагы биринчи линия. Биз азыр бул жагынан айланып келдик. Бул жерде мына 50 метрде ушул биринчи линия трикотажный көчөсү менен кесилишет туугандар. Мына ушул жерден 50 метрде эле столбанын жанынан оңго бурулуп, кайра эле наркы чоң жол менен, бактын бою менен түп-түз ушу аэропорттун жолуна чыгып кетсе болот. Ал эми бул жакта жана жаңы пактага, бул жагы жаңы жерге кеткен жол, мына жагы авиатор дүкөнүнөн өтүп, ушул тушта мына жол менен келсе болот туугандар. Даярсыздарбы анда? Бир катар көрсөтөлү. Ылдый жагы чек ара, мына ушул пескоблок дуалдын бүткөн жерине чейин. Нар жагы эми жол менен чектешет. Жол менен чектешет. 4 чек экен 5 сотуктан. Мына ушул катарда 2 5 сотуктан 10 сотук, наркы катарда жолго жанаша 2 5 сотуктан 10 сотук катар жайгашкан да. Жүрүңүздөр, кирели, биринчи үйдөн баштайбыз. Чү дегенде эле, мына сырттан киргенде эле сол жака бурулуп, ушул 1 метрлик жол менен спорт поля жака, склад жака барса болот. Бул жерде болсо мына үйдүн кире бериши. Атайын бул жерге мына көрүп турасыздар, бурун эшигине жасап орноткон экен. Эшикти ачып эле киребиз. Бул прихожкасы, тамбур деп коебуз, Андан өтүп бери кире турган болсоңуздар, бул коридор. Бул коридор, мына төргө чейин барат, оң жака дагы кирет. Бул жактагы чоң бөлмөсүнөн баштайбыз. Мына бул бөлмө, бул кухня туугандар. Мына көрүп коюңуздар. Ашкана Г формасында жайгашкан. Полу ламинат, дуалы шпатлевка тартылып боелгон. Бул эми нак ашкана. Бул жагында 2 терезеси бар, отопление киргизилген. Полу ламинат, асты погреб экен туугандар. Андан кийин экинчи бөлмө. Бул бөлмө. Биякта 2 бөлмө кирме чыкма катар жайгашыптыр. Бул биринчиси, балдар бөлмөсү же отурган үй деп койсок болот. Спорт поля жагында терезеси бар, отоплениясы киргизилген. Ал эми бул жага кире турган болсок, бул спальный бөлмө туугандар. Мына, бул чакан, узун туурасы 3x4, 12 квадрат чыгат. Мунун дагы терезеси мына күн батыш жагы көчө тарабында жайгашыптыр. Полу ОСБ, дуалы шпатлевка тартылып боелгон. Потолоктору бардыгы эле бөлмөлөрдүкү мындай тегиз жасалыптыр. Жашай турган үй да. Так, 3 бөлмөсүнү көрсөттүкпү? Эми мына жакта 4-үнчү бөлмөсү бар. 4-үнчү бөлмөгө кирип чыгыңыздар мынакей. Бул зал, кенен бөлмөсү, мунун туурасы 3,5 метр, узундугу 4,5 метр чыгат. Бул зал, мейманканасы. Дуалы обой, мына сарай жагында бир терезеси жайгашкан. Отопление киргизилген, бардык бөлмөлөргө отопление радиатору чугунный коюлуптур. Ал эми потологу мына көрүп турасыздар, бир бассейн болуп жасалган. Люстра, лампалары бардыгы коюлган. Эми бери чыгыңыздар мына. Биякта болсо ванна душу бар. Сол жакта мына ваннасы, үстүндө аристон, форточка, кир жуучу машина, унитаз бардыгы коюлган. Биякта болсо чакан бөлмөсү бар. Жана биз айтып аткан сарай, склад, спорт полясы камералар тартылып келип ушул жактан экранда көрсөтүлүп турат экен. Камера көзөмөлдүн сервери.
Биякта болсо топкасы бар. Сапок печка коюптур, ушул жерден отопление системасы тартылган. Үй ушул жерден ысыйт, бияка суу дагы киргизилген туугандар. Бул эми ушу 4 бөлмөлүү үй, санузели, топкасы бардыгы биригип туугандар. Көрдүңүздөр а? Эми биз азыр бир катар айланып толук көрүп чыгабыз. Мына бул агамдын чарба ботинкесин эле кийип алайын. Жүрүңүздөр. Айланып чекеден көрсөтүп чыгабыз азыр. Мына жерге келгенде, мына бул жерге келгенде көрүп турасыздар, очокканасы бар. 3 очогу жасалган. Бул жагында бир бөлмөсү бар. Бул летний кухня же болбосо ушу жашай турган бөлмө. Времянка деп кое берели. Үйдүн алдына бүт брусчатка басылган мына. Келиңиздер эми сарайга өтөлү, сарайга. Аягында анан спорт полега барабыз да. Андан кийин мына бул жакка келе турган болсок, бул жер бир аз сетка тосмо менен тосуп тур. Багы бар экен, дарактары. Тетигинде 40 тонналык чоң контейнер турат. Ал жемкана экен, склад. Бул болсо чоң сарай, аткана. Үстү бүт чөпкана. Бул сарайдагы бышык кирпич менен курулган. Нар жагы те спорт полега чейин уланып, чөпканалары дагы жасалган туугандар. Бул жерде кыскасы бир 10-15 ат багылып турат экен да. Үйдүн алдына чоң техника мына ушул дарбаза аркылуу кирет туугандар. Бияка киребиз, келиңиздер. Бул болсо мына аткана, аткананын ичинде эсептейбиз. Мына 1 та 2, 3, 4, 5, 6, 7, мына менен 8, 9, мына чекедеги менен 10 туугандар. 10 ат эмеси бар, бөлмөсү бар. Бүт бышык кирпич менен курулган. Мына көрдүңүздөр, жыгаштары да бүт мощный жыгаштарды коюп, аткананы өтө сонун кылып, таза, тыккан, кургак карайт экен да. Ичинде мына жагында ажатканасы дагы бар экен. Эми бери айланып өтө турган болсок, бул жер мына токумкана экен. Андан бери өтө турган болсок, бул жерге жемдерди коюп коюптур. Андан бери туугандар кайра эле сарайдын алдындагы навеске чыгат экенбиз. Бул жагы навес, загон деп коебуз, мына тайларды ушул жакка агытып киргизип коюптур. Бул жагы эми бош эле турат. Акурлары төргө курулган экен, үстү чөпкана. Мына жагы мына контейнер экен туугандар. Көрдүңүздөр? Ушундай көрүп алдыңыздар, а? Анан азыр спорт полега дагы барып бир катар ал жагындагы көрсөтөбүз. Мына контейнер дагы ушул жерде калат. Кыскасы бардыгы калат. Үйдөгү буюмтай майда чүйдө анча-мынча нерсесин алып кетет болду. Жол жагында бир катар чыгып көрүп коелу, келиңиздер, а? Бул жагынан дагы бир көрүп түшүнүп алыңыздар. Так, дарбазасындагы аябай чоң дарбаза кылыптыр. Мына бул жакка чыкканда бул жол. Бул эми асфальт экен туугандар. Карап коюңуздар. Мына ал жактан келет да, түп-түз. Жана шаарга, аэропорттон келе жатканда, шаардан аэропортко келе жатканда чоң поворот бар го, көпүрөдөн өтүп эле солго бурулуп ушул жол менен келет да. Түз келе атканда мына ушул үйлөрдөн өткөндөн кийин ушул дарбаза, ушул сарай, нар жагы мына спорт поле келген жанагы кардарлардын эмеси, унаалары ушул жакта турат туугандар. Ушул жагынан кирсе болсо керек, азыр ушул жагынан эле кирип көрсөтөлү сиздерге. Анан мына ал жагы бак. Бактын нар жагы аэропорттун территориясы да. Жүрүңүздөр. Бияга ачык бекен, а? Ачык болсо жүрүңүздөр. Спорт полега келген оюнчулар ушул жагынан кирет экен негизи. Атайын бул жака мына унаа коюучу жайлары дагы кенен экен. Мына бизнес ушул жакта. Көрдүңүздөр? Стандарт аябай чоң спорт поле кылган. Мини футбольное поле да, мындайча айтканда. Бул жагы ачык болгон болсо, азыр кирип көрөбүз туугандар. Как раз мына ачык экен. Келиңиздер. Клиенттер ушул жагынан кирет да. Киргенде эле мына сол жакта ажатканасы бар экен. Мына жагы спорт поле туугандар. Келип көрүп коюңуздар. Ассаламу алейкум. Көрдүңүздөр, мына агайынелерибиз топту ойноп атат туугандар. Көрдүңүздөр, мини футбольное поле. Астындагы мына искусственный газону дагы, төшөмөлөрү дагы аябай жакшы экен. Стандарт, бийик курулуптур, бүт сеткалар тартылыптыр туугандар. Бою чатырлары да жакшы жабылыптыр да, көрдүңүздөр, а? Биягынан чыгып кетебиз азыр. Бери келиңиздер эле, бул спорт полянын бул жагында дагы бир кызыгы бар да. Мына эле эшиктен бияка киргенде, бул жерде чакан коридор бар экен, ресепшн деп коелу, а? Мына ал жакта болсо, мына көрүп коюңуздар. Тренажерный зал бар экен, машыгуу залы.
ушул дача суулуктарга машыгуу залы бар экен да. Ушул жерде мына астына матты салыптыр. Бүт биякта мына гантелдерден бери бардыгын койгон. Шкаф коюлуптур, ичине мына фольга менен тартылыптыр, бир аз жылууланыптыр. Мына жалаң машыгуу каражаттары көрдүңүздөрбү? Мына жиптерге чейин бардыгын асып койгон. Бул жерде дача суулук балдар машыгат экен да. Тренажерный зал. Ушул мына шаймандар бүт бардыгы калат, бардыгы ичинде баягы $220,000 ичинде да. Андан кийин экинчи этажы бар, ушунун эле экинчи этажы. Экинчи кабаты ал жанагы тамактануучу жай экен. Эми бул жерде гүлдүрөтүп иштете турган болсо, келген оюнчуларга тамак бышырып дагы сатып иштесе болот экен. Мына экинчи кабаттан чыктык азыр. Чыкканда эле көрүп турасыздар, ушундай бир кенен чоң зал экен да. Бул өзү ушул катар узунунан 2 контейнер катар коюлуптур дагы, ичи ортосу бөлүнүптүр да. 40 тонналык контейнерди коюп эле бөлгөн да. Ана мына терезеден бул жакта мына оюнчулар көрүнүп турат экен туугандар. Көрдүңүздөр? Оюнчулар үстүнөн көрүнүп турат. Потологуна натяжной тартылыптыр. Дубалдар мына ОСБ менен ичинен жасалып, электромонтаждары дагы тартылыптыр. Бул жагы болсо намазкана экен. Намазкана көрдүңүздөр? Мына жагында бак жагында терезеси бар. Намазкананы дагы кылган, чай иче турган бөлмөнү дагы кылган, эс алуу бөлмөсү, тренажерный залы бар, дааратканасы бар. Бүт бардыгы бар экен да. Бирок жакшы кылыптыр, дача сууда бар экен да, ушундай комплекс дагычы. Эми ушуну жагдайга жараша сатууга коюп атат экен да. Бул эми азыркы биз көрсөткөн мини футбольная поля стандарт экен. Мунун узун туурасы канча билесиздерби? Узундугу 40 канча экен да? Узун туурасычы? Узун туурасы 40 канчага, биягы 20 канча да? 20га 40 деп коелуз, мындай. Туурабы, мен стандарт канча экендигин билбейм. Бирок узун туурасы ушу 20га 40 средний да. Эки жагында дарбазасы бар экен, агаларыбыз дайым ушул жерге келип ойноп турушат экен. Эми клиенттер бар экен да. Сиздер үчүн клиенттер бар экен. Мына жагында эшиги бар экен, эми кайра айланып биягынан чыгабыз. Бул эшиги менен үй жакка чыкса болот. Трёхфазга кирип, бүт счётчиктери коюлуп, туганда электр тогу дагы тартылыптыр. Мына баягы эле үй. Сарайдын бул жагынан көрүнүшү. Мына жактан дагы дарбазаны ачып, мына жактан техника бемарал кирип, көңпөңдү, кыкпыкты жүктөп чыгып кетет экен да. Спорт поляга жанаша көчө жагына узундугу 20 метр, туурасы 9 метр склад курулуптур. Азыр эшиги жабык экен, товар жыйналып турат окшойт менимче. Бирок бул складдын чатырларындагы үстүн фермалап өтө бекем бышык сонун кылып жаптыр да. Биягында да дарбазасы бар, нар жагында да дарбазасы бар туугандар. 3 дарбазасы бар экен да. Эми көрүп алдыңыздар, жаккан болсо эртерээк аракет кылып сүйлөшсөңүздөр болот. Жүрүңүздөр, жыйынтыктайбыз. Эми дача суу айылы аэропортко жакын. Анан эми шаарга бара турган болсоңуздар, эртең Ош базары, Кудай буйрса ушу аэропорттун жолуна жыла турган болсо, анда ошол Ош базарга да жакын болуп калат. Объездной менен Дордойго дагы барганга жакын болуп калат туугандар. Кааласаңыздар мына Мраморный менен барганга, эртең аэропорт, Кудай буйрса 1-2 жылдын ичинде могу объездной жол оңдолот деп атат го. Ошондо Дордойго барыш дагы оңой болуп калат. Сокулук жакка кетишке дагы оңой болуп калат да. Эми кыскасы айта берсе сөз көп. Биз эми болгондой сиздерге кандай болсо ошондой тартып көрсөттүк да. Баасы $220,000 деп айтылды. Ошол сумманын тегерегинде сүйлөшөсүздөр. Албетте, айткан суммага эмес, түшүрүп ана сатат да. Сиздер содалашыңыздар, тартышыңыздар, сураңыздар. Документтери барбы, такпы десем, бар, так деди. Балким WhatsApp'тан тартып жөнөт десеңиздер, жөнөтөр. Же келиңиздер дагы документин колго алып көрүңүздөр туугандар. Азыр бул жерде ушу биякта бир үй бүлө жашайт экен, чарбасы жүрүп атыптыр, аттары багылып атыптыр, наракта бизнес жүрүп атыптыр. Ушу саатына спорт поляны ижарага берип коюп, акчаны таап атыптыр да. Болду ушул эми. Жашайм десеңиздер, үй бар, бизнеске склад бар, нарагында спорт зал, тренажерный зал, тамак бышырып сатам десеңиздер, столовый бар, көрдүңүздөр. Биягында багы бар, жемкана, аткана, бүт бардыгы бар. Даярда $220,000 кеми бар. Дача суу айылы. Биз сиздердин кызматыңыздардабыз. Бишкекке келип эле ушул үйдөн жумушту баштадык. Аэропорттон чыгып эле буюрса. Бар болуңуздар. Биз сиздер үчүн кызматты кыла беребиз. Дайым кызматыңыздардабыз. Ассаламу алейкум.